Саламатсыздар, урматтуу биздин кадырлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз 8 жылдан бери Кыргызстандын булуң бурчуна 7 областына тең сип панелден үйлөрдү куруп келебиз. 1 этаж, 2 этаж жана швейный цех, ошондой эле гостиница, чоң эс алуучу комплекстер болуп келебиз да. Азыр болсо 2024-жылдын ноябрдын 13-ү, мисалы бүгүн жөнүндө маалымат берсек, бүгүн биз Турат деген байкебиз менен договор түздүк да. Анан эми Турат байке менен договордун бир өзгөчөлүгү, Турат байке менен биз договорду бүгүн 13-ноябрда түзүп атабыз. Мынакей могул жерден мен силерге маалымат берип көрсөтүп кетейин. Биз 13-ноябрда түзүп атабыз договордучу. Бирок договордун боюнча мен курулушту болсо 21-мартта баштайм да, буюрсачы. Эмне себептен? Себеп дегенде болсо биз ушул октябрь айынан баштап жаңы заказ алгандарды токтотконбуз. Ал эми октябрдан кийин келген кардарларыбыздын баардыгын тең биз жаздан очередке коюп жатабыз. Муну менен бул эмнени алып келет? Биз деген октябрга чейин алган кардарларыбызды тең ушул жазга чейин баардыгын толугу менен бүтүрүп, жаңы сезонду таза, мындайча айтканда, объектибиз жок, жаңы баштан баштагыдай болобуз да. Ал эми ал нерсе сизге эмне берет? Ал нерсе болсо сизге ушул кышкы периодда кенен убакытты бөлүп, архитектор балдар менен шашпай проекттин үстүндө иштеп, проектini чыгарып, мисалы Турат байке менен деле ушундай кылып иштедик. Азыр проектиси боюнча 178 квадратный метр болгон бир кабаттуу үйдү тандадык кардарыбыз. Ошол проекттин эсебин чыгардык. Марттын 21-inde Нооруздан кийин жаңы жыл менен жаңы үй башталсын деп пландап договорго бекитип койдук. Суммасын да аныктап койдук. Кардарыбыз ушундай болгон договордун бир экземплярын алып кетти. Жана ошондой эле мондой болгон биздин өзүбүздүн кайсыл банктагы эмебиз болсо, счетубуз болсо, счетубуздун эмесин алып кетти, реквизиттерин алып кетти. Жана ошондой эле бул жерден да көрсөңүздөр болот. Биз атайын мамлекеттик мамлекеттен лицензия алганбыз, свидетельство регистрация болгонубуз боюнча, мамлекеттен каттап өткөндүгүбүз боюнча. Ошонубузду алышты. Бул жерден лицензияларыбызды алышты, курулушка уруксаты бар дегенчи. Ошол кагаздын баарын биз кошуп Турат байкеге бердик, бир кагазын алып кетти. Жана ошондой эле биз Турат байке менен мындай кылып туруп проектиге дагы печать коюп бердик да. Бул проектиге печать коюп бергенибиздин себеби болсо, баарыбыз тең адамбыз. Убакыт өткөндөн унутуп калышыбыз мүмкүн. Чтоб эртеңки күнү маселеде мен чоңураак үй тандагам, кичинекейирээк үй тандагам деген маселе болбош үчүн могул жерде ар бир үйдүн размери так аныкталып, размерлери менен көрсөтүлүп, печать коюлган да. И ошол дагы Турат байкеде бир экземпляр. Эртеңки күнү болсо биз Кудай буйрса 21-мартта ушул проекти менен үйдү баштап кете беребиз да. И эң негизги нерсе, бизге жылына бир нече кардарлар кайрылат, ар кайсы компанияга барып үй салдырабыз деп баштап, бирок орто жолдон кандай бир себептер менен курулушунда маселе жаралып калгандарчы. И ошондой кардарлар бизге кайрылганда биринчи эле суроо, сиз эмне жөнүндө үйдү договор түздүңүз эле десе, мен квадратный метрин там 200-дөн, 300-дөн деп түзүп алгам дейт да. Бирок ал өтө абстрактный нерсе. Ал эми так болуш үчүн, сиз өзүңүздүн укугуңузду так коргой алыш үчүн сиздин колуңузда обязательно мондой болгон смета болуш керек да. Бул сметада болсо сизге эмне берет бул сметада? Бул сметада сизге ар бир материалдын так аты, канча штука, же болбосо канча тонна, канча количество келет экени, канча сомго алынат экени бүт так анык жазылган. Сиз ошол нерселер менен анан курулуш компаниядан талап кыла алсаңыз болот, такташ алсаңыз болот да. Ал жок, сиз мындайча айтканда эч нерсени тактап бере албай каласыз. Эгер сиз компания менен мамилеңиз бузулуп, курулуш жүрбөй баштаган болсо. Эми Кудай буйрса Турат байкелерге болсо проектиси жөнүндө да маалымат берип кетели. Могул жерден карасаңыздар болот. 178 квадратный метр. Эми Турат байке тандаган проекти жөнүндө маалымат берип кетсек, бул өтө заманбап бир кабаттуу, бирок ошого карабастан дагы адамга эмне керек болсо ошол нерсенин баары ылайыкталган үй да. Бисмилла деп биз көтөрүлгөндө эле могул жерде чоң өзүнүн мындайча айтканда крыльцосу бар. Крыльцодон киргенде болсо биз абдан кенен прихожкага киребиз да. Тамбур деп коебуз, боксовый зона. Бул жер болсо 3,5га 2-3 ченемдеги чоң прихожка. Прихожкадан болсо түз коридорго киребиз дагы. Коридорго киргенде болсо үй 2 бөлүккө бөлүнгөн. Бир жак бөлүгү болсо бул уктоочу бөлмөлөр жайгашкан. Мисалы оң жак бетинде менден
караганды оң жак бетинде. Ал эми сол жак бетинде болсо конок тосуучу зал, ошондой эле холл кенен и жана кухня жайгашкан. Дагы бир өзгөчөлүгү болсо, оң жак бетине киргенде кеткенде көрсөңүздөр болот. Бул жерде общий санузел турат. Общий санузел. И общий санузелдон болсо, бул жеринде болсо өзүнчө гардероб бар. Бирөөсү болсо мастер спальня, детский, жана могул жерде дагы үчүнчү уктоочу бөлмө бар. Кааласаңыздар, бул уктоочу бөлмөнү дагы өзүнчө мастер спальня кылып койсо болот. Кардарыбыз ушуну дагы мастер спальня кылам деп пландады да. Бул бир эле проекти. Мындай проектинин бизде бир нече түрү бар. Кааласаңыздар, силер ушул проектин тандасаңыздар болот. Кааласаңыздар, таптакыр башка проект тандасаңыздар болот. Же болбосо сиз интернеттен көргөн өзүңүзгө көңүлүңүзгө жаккан проекти болсо, биз ошол проектини дагы кагазга түшүрүп, чийип, эсебин чыгарып, сизге канча сумма болот экенин аныктап жана куруп бере алабыз.